Асман шаарын жалгыз эле бир адам кура албайт. Ал жерде комплекстүү иш жүргүзүш керек. Команда керек. Аябай жакшы команда керек. Бирөө ал жерде маадамектен укмуш бирөөнү алып келсең деле болбойт. Ал жерде мындай жакшы команда, жакшы түзүлгөн программа, календарный план, ал каржылык менен бекемделгенде гана ал курулат шаар. Бир шаар куруш оңой эмес да. Бирок мен муну колдоймун. Биздин реалийда кандай баа берет элеңиз? Убакыт сааты мисалы 1 жылда курулат, 10 жылда курулат. Мисалы ошол эле бизде сөз бар эмес, Москва бир күндө курулган эмес деп. Ошол эле Дубайга деле бир 10 жыл, 20 жыл керек болду да. Жеке менин оюмча ошо 1-2 жылдын ичинде проектированиясын баары бүтүш керек, детальный планга чейин. Баардыгы эсептелип, экологический экспертиза, градостроительный экспертиза алынып, эл менен кеңешип, кандай биякта эмне болот, баарын эл көрүш керек да. Анан ошонун баасына чейин белгилүү болуп, бүткөндөн кийин гана курулуп баштайт деп ойлойм. Бир 10 жылдын ичинде бүтүп калса керек, эгер финансированиясы табылса, эл макул болсо, жана экспертизалар колдонулса, бир 10 жылдын ичинде жакшынакай бир тыпыйган шаар түшүп калса керек. Бирок эми, конечно, жанагы 500 000, 1 миллиондук шаар болот деген азырынча болбойт ал. Мен жеке оюмда бир 100 000, бир 50 000ден хотя бы башташ керек да. Бир 50 000, 100 000 кишилик шаар болсо, анан акырынан кеңейтип жүрүп отуруш керек да. Бирок ошол жерге жаңы эми мындай да велосипедти ойлоп табуунун кереги жок. Азыр эң жакшы технологиялар баары даяр. Баасына келип сап келип кое беришиң керек да четтенчи. Акчаң болсо, конечно. Биздин экономикалык шартта кыйын. Инвестор муну өкмөт так эле айтып атпайбы, өкмөт муну өкмөттүн акчасына курулбайт, бул инвесторлордун акчасы. Эми инвесторго келгенде дагы талашып эмес. Ошол эле Тимур Файзиевдин жанагы 100 гектар арабтар көрөбүз, 100 гектар кытайлар көрөбүз. Ошо Кытай деген жери кармалып калды да. Ал башкача. Бул жерге келгенде ошо инвесторлордон биз өзүбүз коркобуз да. Инвестор эмне десе, бир нерсе кылса, ошол жерге ал кичине башкача айтып алды да. Ал өзү кичине шашма бала экен, анан мындай сүйлөй береткенде кээде мага окшогон адак ала барман эме да. Мындайда Дубайды мындай карасаң, Дубайда эле чөлдө курулган. Чөлдөн башка эчтеке жок. Деңиз чөл. Бирок аларда эмне болгон? Акча, нефть болгон, газ болгон. Кыргызстан 5-жерде Торайгыр ошо көл эмне деген сонун жер. Эгер любой инвестицияга мындай жакшы кеңеш берип, аларга безопасность жагынан, бардык жагынан жакшы мындай гарантия берсең, камсыз кылсаң, алар келип курушу мүмкүн. Азыр дүйнөдө аябай көп акча бар. Бош акчалар көп да, жаткан акчалар. Ошол эле Кытайда акча асма батпай атат. Арабтар акчасын эмне кыларын билбей атат. Мына ошолор мына казактын бизнесинде азыр Казакстанда чоң акчалар бар. Ошолор куруп коюшу мүмкүн, бирок аларга гарантия менен мындай тышчылык керек да, акча тышчылык түшөт. Тыш болсо, Кудай буйрса асман да сары салынат. Өкмөттүн азыркы убакта жүргүзүп аткан айыл чарбасындагы саламатты сактоодогу реформалар, эң сонун реформалар, ошонун баары ишке ашат да.